Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. 1,5 жашар Али балалыктын бактылуу учурларын ооруканада оору менен алышып өткөрүп жаткан чагы. Учурда ал Бишкектеги балдар онкологиясында дарыланууда. Дарыгерлер ага 4 ай мурда кандын рагы деген диагноз коюшкан. Аны дарылоо үчүн чет өлкөгө алып баруу зарыл. 3 баланы жалгыз бой баккан Алинин апасы кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Эл сом 0700 09 16 23. Жаңы шайланган өлкө башчы Садыр Жапаровдун Россияга болчу расмий иш сапары боюнча президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек билдирүү таратты. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, буга чейин социалдык тармактарда сыягы Россия Садыр Жапаровду кабыл алууга даяр эмес деген маалыматтар тараган. Буга байланыштуу Байтерек аталган маселе боюнча үн катты. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаров биринчи расмий иш сапарын Россияга жасоону пландоодо. Бул багытта иштер жүрүп жатат. Россия тарап менен иш сапардын датасы жана мазмуну иштелип, даярдалып жатат. Соц тармакка тараган Россия Садыр Жапаровду кабыл даяр эмес деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Учурдан пайдаланып, коомчулукту мындай чагымчыл маалыматтарга ишенбей, такталган гана билдирүүлөрдү окууга чакырып кетет элем деген Байтерек. Эске салсак, Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда өтөт. Иманалиев менен Ажиматовдун айкели жасалууда. 2020-жылы бул дүйнөдөн удаа өтүп кеткен Кыргыз Республикасынын эл артисти, төкмө акын, жазма акын, обончу, дастанчы, манасчы Элмирбек Иманалиев менен Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, журналист Зайырбек Ажиматовдун айкели жасалууда. Бул тууралуу маданияттын мыкты кызматкери, сүрөтчү, скульптор Тамила Маматова билдирди. Анын айтымында, акындардын айкелин жасоого Америкада иштеп жүргөн кыргыз мекендешибиз тапшырык берген. Эки айкелдин жасалып жатканына 4-5 айдын жүзү болду. Азырынча долбоор бүтө элек. Бүтөөрү менен коомчулукка чыгарылат. Ырчы Бактыгүл Бадыева бир канча күндөн бери Инстаграмдагы баракчасына суроо жараткан кыска билдирүүлөрдү калтырууда. Анын акыркы билдирүүлөрүндө: азыр менин дарегиме карата коркутуулар болуп жатат. Мен эч кимден эч качан коркпойм. Бир гана Алладан корком. Эгер мага бир нерсе болсо, сүрөттөгү адамдар күнөөлүү болот. Кийинчерээк сүрөтүн жарыялайм. Көчөгөнү ачууга туура келди. Азырынча мен ал адамдардын сүрөтүн жакындарыма, курбуларыма жөнөтүп жатам. Эгер мага, кыздарыма, үй бүлөмө бир нерсе болсо, жакындарым күнөөлүүлөрдүн сүрөттөрүн жана менин катымды чыгарат деп айтылат. Көпчүлүккө табышмак болгон билдирүүлөрдөн кийин ырчыга байланышканыбызда азырынча комментарийсиз калтыраарын билдирди. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кармалды. Бул тууралуу 24K агенттиги өздүк булактарына таянып жазды. Маалыматка ылайык, буга чейин Абылгазиев мыйзамсыз баюу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында УКМКга сурак берүүгө кирген. Кошумчалангандай, Абылгазиев 48 саатка УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Белгилүү астролог Жанар Кадыралиев буга чейин эле 2018-жылы май айында Ташиев тууралуу билдирген. Бул тууралуу маалыматты Назар Ньюс агенттигине билдирди. 2017-жылы Сооронбай Жээнбеков президент болгондон кийин күздө, жазда жылыш болбогонунан Ташиев Сооронбай Жээнбековдун былыгын чукуп чыгат экен. Чыдамы түгөнүптүр деген маалыматтар басма сөз каражаттарынан байма-бай чыгып жатты. Өзү да бийликке болгон сынын 2018-жылы апрелде ачык айтып чыкты. Мындан толук бир ай өтүп, 2018-жылдын май айында Ташиевдин бир тууган энеси экөөбүз сүйлөшүп калдык. Биринчи телефон аркылуу сүйлөштүк. Кийин сүйлөшүүбүздү мессенджерден уланттык. Агаң убара болбосун, ары бери чапкылаганы менен Сооронбай Жээнбеков аны баары бир карабайт. 2020-жылга чейин ары бери чуркабай эле бизнес менен алек болсун. Бизнеси жакшы эле жүрөт, бирок карьерасында жылыш болбойт. 2020-жылы бийлик алмашканда күтүүсүз жерден бийликке келет дедим. Менин айткандарыма ынанычтыбы, айтор ошондон кийин Камчыбек Ташиев Сооронбайдын былыгын чукуйт деген публикациялар чыкпай тып эле токтоду. Мен айткандай эле 2020-жылы күтүлбөгөн жерден бийликке келип, даражалуу кызматты аркалап калды. Энесине «Ну-ка, мои прогнозы не шуточные» деп да СМС жазсам, өзүнүн баа бергендигин билдирди. Азыр Камчыбек Ташиевди бири премьер-министр болот десе, экинчиси болбойт деп коомчулукта түрдүү пикирлер айтылууда. Премьер-министр болуп калса, менин прогнозум 100 эмес 200% туура келген болот. Ташиев кандай иштейт? Ичип жеп элди ренжитип албайбы? Ал көп ичип жей албайт. Анткени ал туулган сааттагы планеталарды карасак, ага каражат жагын көрсөткөн миллион миллиарддары чеңгелдеп жей турган бурчтар чыккан жок. Планеталык принциптер боюнча деле андай ири каражаттар көрүнбөйт. Мындан Камчыбек Ташиев ири суммаларды кымыра албайт деген тыянак чыгарсак болот. Тагыраагы башка чоңдор жегендей жей албайт. Бирок көпкө чейин чоң кызматта турат деп айтуудан алысмын. Анткени бийликте турган мезгили көп жылдарга созулбайт. 1-1,5 жыл гана келген ооматты кармап турушу мүмкүн. Аны Садыр Жапаров 4-5 жыл бийликте алып жүрө албайт.
Ок атуучу куралды колдонуу менен жасалган укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуунун негизги ыкмаларынын бири бул жогорудагы каражаттарды өз ыктыяр менен тапшыруу жана аны мыйзамдаштыруу боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин өткөрүү болуп саналат. Аталган максатта милициянын көчмө кабылдамалары менен айылдарды кыдыруу учурунда облустук ички иштер органдарынын кызматкерлери мыйзамсыз сакталган ок атуучу куралдарды өз ыктыярлары менен тапшыруу боюнча активдүү түшүндүрмөлөрдү жүргүзүп келүүдө. Иш-чарага мындай жасалып жаткан мамиле өзүнүн натыйжаларын берүүдө. Алып айтсак, Жети Өгүз районунун Дархан жана Саруу айылдарынын жашоочуларын милициянын көчмө кабылдамасы менен кабыл алуу учурунда жергиликтүү айыл тургундары ата-энелеринен калып ушул күнгө чейин катталбай жүргөн 5 даана сайсыз мылтыктарын өз ыктыярлары менен өткөрүп беришти. Аларга өз ыктыярлары менен тапшырылган ок атуучу куралдар тийиштүү текшерүүлөрдөн өткөндөн кийин өздөрүнүн аттарына кайрадан мыйзам жүзүндө каттоонун жол жобосу кеңири түшүндүрүлүп берилди. Жергиликтүү эл менен жолугушуу учурунда милиция кызматкерлери эгерде жаран ок атуучу куралдын ээси болбосо, анда аны сактоого жана колдонууга мыйзам алкагында тыюу салынарын дагы бир жолу эскертти. Аталган курал-жарактар токтоосуз ички иштер органдарына өткөрүлүшү керек экендигин, же болбосо жаран Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жооп беришерин, ошондой эле алар каттоодон өтпөгөн курал-жарактарды, ок-дарыларды жана жарылуучу заттарды өз ыктыяр менен тапшырса, алар жоопкерчиликтен бошотуларын түшүндүрүштү. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов кармалды. Бул тууралуу анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирди. Ал октябрдагы башламандыкта ички иштер министрлигин басып алууга шектелип жатканы айтылды. Бул иш боюнча ИИМге суракка чакырылып, андан соң тергөөчүнүн чечими менен кармалган. Тергөөчү менин катышуумсуз сурак кылды, деди адвокат. Асановдун кармалганын ички иштер министрлигинин маалымат кызматы да тастыктады. Билдирүүгө ылайык, ага жазык кодексинин 245-беренесинин 1-бөлүгү менен айып тагылып, Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ырчы Неля Нуркулова кырсыкка кабылган Анжелика Кайратова үчүн дуа кылып коюуну суранды. Айтымында ырчынын абалы оор. Урматтуу кыргыз элим, кырсык Кашкалактын ортосунда. Ага эч ким кепилдик бере албайт. Өзүңүздөр билгендей, кесиптешибиз Анжелика кырсыкка учурап калды. Бүгүн акыбалын сурап келдик. Тилекке каршы абалы оор. Бул албетте сыноо, бирок ар бир сыноонун аркасында жакшылык бар. Дуа момундун куралы дейт. Ошондуктан жамаат менен Тафрижия салаватын баштадык. Бул салават 4444 жолу окула турган дуа. Андыктан ар бириңиздер чын жүрөгүңүздөр менен окусаңыздар, Алланын мээрими каалоосу менен Анжелика жана анын кыздарынын абалы жакшырат деген үмүттөбүз. Анжелика бүтүндөй кыргыздын кызы. Андыктан жаратканымдан ырайым тилеп, дуа кылып коюңуздарды дагы өтүнөбүз. Жалпы элимдин, жамааттын дуасы кабыл болсун. Канчалык көп дуа кылынса, ошончо жакшы. Тафрижия дуасын эртең кечки саат 12-ге чейин ким канчаны айткан болсо, Ак Бермет 2000 баракчасына жазып коюңуздар деп пост калтырды. Түп райондук аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган АА каза болду. Долон айылынын тургуну АА буга чейин аялын өлтүргөн деп шектелип жаткан. Андан кийин өз өмүрүн кыюу үчүн дарыларды ичип жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу барып, окуяны кабарлаган адамды аныкташкан. Ал ушул эле айылдын 38 жаштагы тургуну ААД болуп чыкты. Анын айтымында 9-январь күнү болжол менен саат 8-дер чамасында анын улуу агасы 45 жаштагы АА уюлдук телефон аркылуу чалып, аялын 40 жаштагы АГны кызганычтан улам өлтүрүп алганын билдирген. АД Кашарга барганда уктоочу бөлмөдөн жеңгесинин жансыз денесин тапкан. Ал эми агасы дарыларды ичип өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылып жатканын көргөн. Андан кийин окуяны милицияга кабарлаган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө белгилүү болгондой, аталган жубайлар өткөн жылдын ноябрь айында уруша кеткендиктен эки жакта жашап жүрүшкөн. Ушул жылдын 6-январында кайра элдешип, АГ күйөөсүнүн жанына Кашарга барган. 9-январь күнү кызганычтан улам чыккан. Уруштан улам АА келинчегин моунтуп өлтүрүп алган. Андан кийин өзүн да өлтүрүүгө аракет кылып дарыларды ичип алган. Бул үй бүлөнүн артында 4 бала калды. УКМКнын АКСИ Транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин директорунун ИШМ тарабынан мыйзамсыз баайоо фактылары аныкталды. ИШМ мамлекеттик кызматта иштеген мезгилинде ал кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө ири көлөмдөгү бодомалга ээ болгон. Алардын жалпы наркы анын расмий кирешесинен иш жүзүндө ашып түшкөн. ИШМ кылмыш жолу менен алынган мүлктүн белгилерин жашыруу максатында жакын туугандар үчүн мүлктү каттатып, мындай көлөмдөгү мүлктү алуу учурунда кирешеси расмий тастыкталбаган. Атап айтканда 3 особняк жана аткаруучу автоунаалар, ошондой эле буга чейин борбордук бөлүгүндө 1 особняк жана 20дан ашык батирлер болгон. Мындан тышкары ИШМ тарабынан үзгүлтүксүз сапарлар жана анын жакын туугандары алыскы чет өлкөлөрдүн курорттук аймактарында эс алган. Республикалык маанидеги автомобиль жолдорун куруу үчүн жыл сайын жүрүп жаткан мамлекеттик сатып алуулардын эсебинен активдерин кыйла көбөйттү. Аны ишке ашыруу үчүн мамлекеттик бюджеттен 3 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүүдө. Азыркы учурда Транспорт жана жолдор министрлигинин бюджеттик каражаттарды каржылоого жана
пайдаланылышына көзөмөл жүргүзүүгө, ошондой эле коррупциялык кылмыштарга тиешеси бар адамдардын чөйрөсүнө жооптуу башка кызмат адамдары түзүлүп жатат. Мурунку премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтакунов Бишкекте ТЭЦин модернизациялоо боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу анын кардары акталышы керек деп эсептейт. Бул тууралуу Вестикейджи сайтына жактоочу өзү билдирди. Соттун чечими чыккандан кийин мамлекеттик бюджетте жепти реконструкциялоодон келтирилген чыгым чагылдырылбаганы белгилүү болду деп түшүндүрдү ал. Бирок эгер сиздин тонуңуз уурдалган болсо, анда ал сизге зыян. Бул логикалык. Андан кийин өлкө эч кандай кыйналган эмес экен. Биз насыяны толугу менен төлөп жатабыз. Токтакунов кошумчалагандай, Кытай жепти реконструкциялоого компанияны сунуш кылган. Эгерде чындыгында коррупция болсо, анда эл аралык жаңжал чыкмак эмес. Мунун бардыгы жаңы ачылган жагдайлар жана Сапар Исаков акталышы керек деп ишенет ал. Ошол эле учурда мурдагы премьер-министрдин жактоочусу кардарынын кайда экендигин билбейм деп билдирди. Бүгүн жогорку сотто Бишкек жебин модернизациялоо боюнча соттун кезектеги отуруму болот. Эскерте кетсек, Вестикейджи мурдараак сот Бишкек ТЭЦин модернизациялоодогу коррупция үчүн Сапар Исаковду 15 жылга эркинен ажыраткандыгын билдирген. Өткөн жылдын октябрь айындагы башаламандык учурунда митингчилер мурдагы премьер-министрди ал жаза өтүп жаткан абактан куткарып алышкан. Митингтерден кийин Сапар Исаков жоголуп кетти. Эми ага издөө жарыяланды. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.